Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Универсал базары YouTube каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Зулпиев айлаймагында жайгашкан Калдай айылына келип тургандар. Бүгүнкү чыгарылышта улагы таамай өтө топту кечкен, өтө бир күчтүү аттар чыгарды. Алар ооматы келишкен, көптөгөн соорундардын ээлери буга чейин өтө бир күчтүү аттар чыгарды. Аттын ээси Үсен ака менен бир саламдашуулайын. Ассаламу алейкум Үсен ака. Алейкум ассалам. Иштер жакшыбы? Жакшы экен өзүң. Ден соолук. Шүгүр. Бүгүнкү чыгарылышта канча ат чыгат Үсен ака? 2 ат чыгат. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Бери кайта бер, бери кайта бер. 2 ат чыгат. Улагы таамай аттар, Өтө таамай улаг. Өзү негизи сизде улагы таамай аттар болот. Буга чейин дагы тартып, буюрса сатылганы сатылып кетти жакшы баары эле. Bu toru kaşka? Bunun yaşı жазга 5. Жазга 5. Уже 5 de bunlar ha? Жазга 5. Boyu 1.70. Boyu 1.70. Onlar. Anam toptu geçet. Toptu geçet ha? Geçet. Toptu geçken yerinden ben yüzündüsün ekran betine söstürü jaygaштырып берем. Карабайыр ha? Карабайыр, кашкасыздагы. Шундай токтотчу. Ат чындыгында өтө бийик ат экен. Кашкасы дагы өтө келишкен. Путу болуп таза, Үсен ака? Таза. Путу болуп таза менен кетип онда. Ана карабайырлыгына ham гарантия. Карабайыр. Ушул жерде чоңойгон жылкы. Местный экен да. Жебичи, ден соолугу? Жебичи өтө жакшы. Жебичи ден соолугу жакшы. Нары бир учур аркалык жактарын секен көрсөтөлү. Местабыз бир аз тарап болгондуктан сиздерге чабып көрсөтпөйбүз Үсен ака? Жок, чабып көрсөтпөйбүз. Булар 1 айдан бери туруп калды. 1 айдан бери туруп калды. Местада таза. Улагы таамай ат. Onlar аттын сыны өтө келишкен. Аттын мүчөлөрүн дагы ушундай токтоп турчу, мүчөлөрүн дагы кеңири көрсөтөйүн сиздерге. Аттын кабактарын караңыздар тугандар. Көкөрөктөр, омурулар өтө келишкен менен кетип. Өзбекстан, Казакстандагы кардарларга улак топко киришине, чыгышына жооп бересиз, а? Жооп. Мурдагы эле телефон. Киришине, чыгышына жооп берилет. Алдыга дагы, аркага дагы жүгүрөт Өзбекстан. Бой чындыгында өтө бийик экен, а? 1.70 о. 1.70. Секен бурсун арака. Секен, ушундай токтоп тур. Чатка аяктарын көрөлү, жакырын бастырчы. Секен бастыр, мынакей. Чатка аяктары да өтө келишкен. Үсен ака, аттын такага туруштары жакшы бар, а? Такага турушу кармаганга өтө жооп. Кармаганга жоош. Анан териси калың нерсе. Териси калың. Топто ошо топту балыктай кечет, сууну кечкендей. Кечет дегендер са? Кечет, мына жерде улак чабып жүргөн балдар да көрүп жүрүшөт. Анан күчтүү адамдын, күчтүү палвандын аты. Анан өтө чоң топторго сала албайм, майда топторго салбайбыз. Кыскасы улагына жооп бересиз. Жооп бересиз. Үсен ака, аттын баасын айтабызбы? Аттын баасы $11.000. Кичине түшүп беребиз, көп түшүп бере албайбыз. $11.000. Кеми бар? Мына ушундай, көрдүңүздөрбү? Үсен ака, кайманаты бар бунун? Кайманаты чил. Кайманаты чил. Чил кайманатындагы тору кашка бүгүнкү чыгарылышта сатууга чыгып жатат. Баасы $11.000. Кеми бар. Сөзсүз түрдө баалашсаңыздар болот келип. Биринчи атыбыз ушул болду. Экинчи атты көрсөтүүнү баштайлы. Айда бергем. Экинчи атыбыз да келип калды тугандар. Айдачы бери гана. Экинчи тору кашка. Бул аттагы улагы өтө таамай. Улагы таамай аттардын бири. Боюнун бийиктиги да өтө келишкен. Көкөрөктөрүн караңыздар. Омуруларын караңыздар. Мен бул ат тууралуу дагы Үсен акабыздан маалыматты алууну мен баштайм. Үсен ака, баштайлы анда. Экинчи ат тууралуу дагы. Бул экинчи ат дагы 5 жашар жазга. 5 жашар. Жазга 5 жашар болот. Жазга. Жаз болду да? Жаз болду. Эсеби май апрелдерге. Ушундай токтоп турат.
Bunun da boyu 1.70. 1.70. Boyu öte büyük eкен, ha? Бұл Россия. Россиядан келген О, mi? Россия. Россия жылқысы. Россия жылқысы. Анан улағына, тоғына бұл да ошондой. Улағы өте күштүден. Апарып кайсы жерге чапса чабып көрсө болот. Өтө күчтүү. Өте Кириши, чыгышы өтө күчтүү. Бунуку күчтүүрөөк. улағы тамай. Бунуку дагы күчтүүрөөк. Баягындай буну да балдар көрүп жүрүшөт. Өте жылоо менен кирет. Өтө жылоо менен камчы колдонулбайт вообще. Мына ушундай. Тугандар, кайманаты кандай үчүн? Кайманаты бул мындай. Bunun kaymanatı күчтүүрөөк. Факел деген. Кийим алса ham кайманатын ушу башка кайманат коюп алышын суранат элек. Неге дегенде биз ham кийин бул күчтүү болот да. Башка жерлерде көрүнсө дагы ошо факел экенин көрөбүз. Факел деген билесиң жалын. Жалын. Баягы олимпийский немелерде тамыза турган факел. Ошондой кличкасы. Ошонака бул эки аттын тең, мен жогоруда биринчи аттын үйүрүн сурабай коюптум. Азыркы мезгилин Жок, биз үйүргө койбойбуз. Үйүргө койбойбуз. Бизде андай үйүргө коюлбайт, только улак. Улагы тамай аттар. Только улак. Улагы тамай ат тугандар. Үйүргө буларды койбойбуз. Күчтүү. Көрдүңүздөрбү? Аттын кашкабактарын көрсөтөйүн. Башкасы дагы узундан келген. Өтө бийик, чоң ат экен. Бою дагы 1.70. Кадап кояктыр. Алдыга бир жылып аткой. Мына. Жанар. Өтө тез окшойт, а? Аяктары жеңил окшойт, а? Машалла, көрдүңүздөрбү тугандар? Аттын сынында сөз жок, улагы таамай ат. Бул аттын баасы сыр боюнча калат. Баасы сыр боюнча калабы? Чоңураак баада бул сыр боюнча турат. Ким алгысы келсе чалса сүйлөшөбүз. Чалса сүйлөшөсүздөр. Үсен ака, эл журтка эми айта турган сөздөрдөн айтыңыз эми. Эл журтка ушу тынчылык болсун. Тынчылык болсун. Мына быйыл кымбатчылык андай мындай деп атат, бардык иш Алладан. Алладан, а? Элге биз мусулманбыз, бизге Алладан бардык нерсе, ден соолукту, рызкыны Алла берет. Тынчылык болсун элибиз. Жакшы, мына акырын чакта аяктарына караңыздар. Мына ушундай тугандар, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Калдай айылынан эки ат тууралуу маалымат берип өттүк. Ушул белгилүү, легендарлуу улакчы балбан акабыз Үсен акабыздын аттары тугандар. Бул экинчи аттын баасы келишим баада экен. Кеңири баалашсаңыздар болот экен келип. Биринчи аттын баасы болсо айтылды. Сиздер менен бүгүнкү чыгарылышта мен Сайдулла Рустам уулу болдум. Кийинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар. Үсен ака, жыйынтыктар анда. Рахмат сага, Сайдулла. Соодаңызды берсин. Соодаңызды берсин. Узун болсун, ден соолуктуу болсун. Кудай кааласа жакшы сатып алыңыз экен. Рахмат. Жакшы. Көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.